Урматтуу окуучулар, биз менен сиздерди мейримине бөлөгөн, дайыма кучактазып тосуп ала турган адам бул тек гана биз менен сиздердин ата-энелерибиз. Ата-эне мейримин төккөндөй, ата-эне бизге жакшылык каалагандай, эч ким, эч бир адам бизге жакшылык каалабайт. Мына ушул тууралуу bir окуяны окуп калдым. Ушул окуяны сиздер менен бөлүшө кетейин. 18 жашка толгон жигит апасына кайрылып минтип айтат: "О апакем, мен 20 жашка толгон кезде сиз мага кандай белек кыласыз?" дейт. Апасы кайрылып уулуна: "Уулум, балакайым, ал убакыт көп го. Кана ошол убакыты келе берсин, анан көрөбүз да" дейт. Деп жооп берет. Мына ушинтип өтүп, 1 жыл арада өтүп, бала 19 жашка толгон кезде ооруп калат. Апасы алып, уулуну жетелеп больницага алып барат. Больницага алып барган кезде дарыгерлер текшерип, врачтар текшерип, уулуңуздун жүрөгү ооруйт дейт. Бул сөздү уккан кезде апа кайгы капага бөлөнөт. Шунчалык кайгырат да, анан уулуну көргөлү уулунун жанына барат. Уулунун жанына барган кезде уулу кайрылып айтат: "О апакем, сизге дарыгер эмне деди? Мен жакын арада өлөмүн да, ошондойбу" деген сөздү айткан кезде жанагы апа жүрөгүнү бычак менен тилип таштагандай болот. Шунчалык ыйлайт. Кыскасы, жанагы бала больницадан эсен аман чыгат дагы үйүнө барат. Үйүнө барса, төшөктүн үстүндө ушундай бир баракта бир кат жазылган болот. Катты алып мындай караса, апасы жазган экен: "О уулум, сен мага айткан элең, мен 20 жашка толгондо мага кандай белек кыласың деп айткан элең. Мен мына сенин 20 жашка толгонуңа өзүмдүн жүрөгүмдү белекке бердим" деген экен. Аллаху акбар. Карасаңыз, апасы уулунун жанын сактап калуу үчүн өзүнүн жүрөгүн берип, жүрөгүн хария кылып кеткен экен. Апалардага Аллах Таала мына ушундай мейримди салып койгон, урматтуу окуучулар. Ошондуктан ата-энебизди сыйлайлы, алардын кадыр баркына жетели.